Кыздар үчүн 5 коопсуздук эрежелери. Биринчи эреже: менин дене боюм мага тиешелүү. Эгер кимдир бирөө мени кучактоону же өбүүнү кааласа, мен жок деп айта алам. Мен алардын колун силкип сала алам же кол шилтей алам. Экинчи эреже: менин ишенимдүү адамдарымдын айлампасы. Бул менин ишенимдүү 5 чоң адамым. Мен бул адамдарга бардык нерселерди айтам, себеби алар мага ишенишерин билем. Талкууга алышпайт жана жардам беришет. Апам, тайжем, чоң апам, мугалим, жашы жетилик өспүрүмдөрдүн иштери боюнча тескөөчү. Эгер мен тынчсызданып жатсам, коркуу, чочуу же өзүмө өзүм ишенбеген сезимдерге кабылсам, ишенимдүү адамдардын арасынан кимдир бирөөгө мен өзүмдө мындай сезимдер болуп жаткандыгын жана эмне үчүн өзүмдү ушундай сезип жатканымды айта алам. Үчүнчү эреже: коркунучтун белгилери. Эгер силерде жагымсыздык пайда болсо, силер корксоңор, катуу тердесеңер, калтырап жатсаңар, ичиңер ооруп жатса же жүрөгүңөр катуу согуп жатса, демек силерге дене боюңар коркунуч жөнүндө алдын ала белги берип жатат. Эгер мен ушул сыяктуу нерселерди өзүмдө сезип жатсам, анда бул жөнүндө дароо ишенимдүү адамдардын арасынан бирөөсүнө айтам. Төртүнчү эреже: дене бойдун жыныстык бөлүктөрү. Менин дене боюмдун жыныстык бөлүктөрүнө эч кимдин жакындаганга акысы жок. Менден эч ким өзүнүн дене боюнун жыныстык бөлүктөрүнө жакындоону сураганга акысы жок. Жана мага дене бойдун жыныстык бөлүктөрү тартылган сүрөттү эч ким көрсөтпөшү керек. Эгер булардын бирөө мага карата жасалса, мен өзүмдүн ишенимдүү адамдарымдын айлампасындагы чоң адамдардын бирөөнө дароо билдиришим керек. Бешинчи эреже: жаман купуя сырлар. Мени өзүмдү жаман же ыңгайсыз сезүүгө мажбур кылган купуя сырларды мен эч качан жашыруун сактабашым керек. Эгер кимдир бирөө менден өзүмдү жаман же коопсуздукка эмес сезүүгө мажбур кылган купуя сырларды жашыруун сактоону суранса, мен муну дароо өзүмдүн ишенимдүү адамдарымдын айлампасындагы чоң адамдардын бирөөнө билдиришим керек. Ата-энелер, балдарыңар менен сүйлөшкүлө. Кыздарга коопсуздук эрежелерин үйрөткүлө. Бул суроолор боюнча бул номер аркылуу адистерге кайрылсаңыз болот.